Эртең мененки тамак үчүн пайдалуу азыктар. Ботко. Эртең менен сулуудан же геркулестен ботко ичүү пайдалуу жана аш болумдуу. Сулуудан жасалган ботко витамин жана минералдык азыктарга бай. Чоңдорго да жаш балдарга да бир күндүк күч-кубат берет. Боткону сүткө же сууга жасап ичсе болот. Быштак. Мөмө жана жашылча жемиштерди быштакка аралаштырып азыктандыруу керек. Быштак кальцийге бай, ошондуктан тишти, сөөгүктү, тырмакты бекемдеп, терини жакшыртып, жаш көрүнүүгө көмөк болот. Помидор жана ашкөктөр аралашкан омлет. Жумуртка абдан тоюмдуу, ага помидор менен ашкөктөр кошулганда пайдалуу азык болуп калат. Бутерброд. Бирок колбаса кошулган эмес. Катуу сыр, быштак, помидор, бадыраң жана ашкөктөрдү кошуп бутерброд жасап жесеңиз, узак убакыт бою сергек жана активдүү жүрөсүз. Сүткө бышкан кара күрүч боткосу абдан пайдалуу айкалыш. Минералдарды көп камтыйт жана тоюмдуу. Жаш балдарга ылайыктуу шекердин ордуна бал кошсо андан да жакшы. Суусундук катары кара же көк чайда жаңы жасалган ширин ичүү керек. Балдар үчүн кактын компоту пайдалуу. Эртең мененки тамактар үчүн пайдасыз азыктар. Ачытылган булочка абдан даамдуу, бирок зыян. Ачытылган азык ичти көп турат, албетте бул ыңгайсыз. Кофе. Эртең менен кофе ичүү ашказан былжырын жабыркатат. Ашказандан көп суюктук бөлүнүп чыгып, курсакты ачырат. Күндө эртең менен кофе ичсең, гастрит пайда болушу мүмкүн. Мөмө жемиштер. Апельсин, алмурут, куурма жана банан. Апельсинде ашказанды кыжырданткан кислота, бананда шекер, алмурутта клетчатка көп. Йогурт, ачкарын йогурт менен азыктанууда пайда алып келбейт. Кечки тамактан кийин жесе тамак сиңимдүү болот. Анан албетте ачкарын, тамеки чегүү же алкоголдук ичимдик ичүү организмге абдан зыян.